Assalamu алейкум достор, тарих болгон саякат узулайбыз. Бүгүн мен сиздер менен Шабольд немес тарыхчысынын Кыргыз рейх деген Кыргыз империясы, улуу Кыргыз каганаты деген картасы жөнүндө сөз кылайын деп турам. Ал сөздү биз ким менен кылабыз? Азыр мен сиздерге айтып берем. Өтө актуалдуу, популярдуу болуп жаткан чат GPT менен сүйлөшөбүз. Мынакей мен жүктөп койдум алдын ала. Ушул карта жөнүндө айтып жатам деп мен сурадым. Кыргыз рейх деген Шабольдтун картасы 1990-жылдары буну биздин тарыхчы абаларыбызга берген. Ошол кишинин атын унутуп калам дайыма. Эмне деп жооп берип турат бул жерде? Сен жүктөгөн бул карта Der Zerfall des Abbasiden Халифатс деп турат. Болжол менен 9-кылымдардын ортосунан 11-кылымдын ортосуна чейинки Аббасидтер халифатынын ыдырашы тууралуу европалык көз караш менен түзүлгөн тарыхый карта. Бул картада айрым геосаясий түзүлүштөрдүн аты немис тилинде жазылган жана тарыхый чегаралар абдан шарттуу түрдө белгиленген. Эми картанын негизги элементтерин чечмелеп берейин дейт. Кыргыз рейх, кыргыздардын хандыгы. Бул жазуу азыркы Кыргызстандын аймагына жана ага чектеш региондорго жайгаштырылган. Кыргыз рейх деген сөз немисчеде кыргыздардын империясы же кыргыздардын хандыгы дегенди билдирет. Бул орто кылымдагы Энисей кыргыздарынын мамлекетине тиешелүү болушу мүмкүн. Бул доордо 9-10 кылымдарда Энисей кыргыздары өз алдынча хандык түзүп, бул Барсбек баштаган хандык болуп турат. Уйгур каганатын жеңип, өз алдынча саясий бирдик катары таанылган. Андан кийин башка халифаттар жөнүндө айтып берип атат. Кошумчалай кетчү нерсе, Бартольдтун 1927-жылкы тарыхый иши менен Кыргыз каганаты жөнүндө маалыматтарды жасаган. Ал убакта бул Японияга чейинки Орто Азия, Сибирди элеген картаны эле көрсөткөн. Албетте, азыркы доордо бардыгыбыз эле ал нерсени түшүнөбүз. Сталиндин бийлиги Европага чейин элеген кыргыздардын каганатынын картасын чыгармак эмес, кысымга алмак. Ал деген совет бийлигине, большевиктерге чоң сокку болмок. Андан кийин мен дагы бир суроо бердим. Алдын ала түрк деген сөз канчанчы кылымда пайда болгон чындыгында деп сурадым. Түрк деген сөз биринчи жолу качан кездешет? Байыркы Кытай булактарында 5-6 кылымдарда дейт. Бүт эле жерде ошондойлор айтып турат. Кыргыздын тарыхы болсо биздин заманга чейин 10-кылымдарга барып такалып жатат. Ушул эле Кытай булактарында. Ошондуктан жалпак тил менен айтканда түрк тилдүү элдер деп модага айландырып алдык. Албетте, түрктөр өздөрү кыргыздарды биздин бабалар деп жатат. Бирок ошол түрктөр дагы Византияны ээлеп жатканда түрк дебей эле алар селжуктар жана кыргыздар болуп Византияны талкалашкан.